Нарын дарыясынын жээгинде табылган сөөктүн өздүгү такталды. Бул видеоролик элдерээк кенен таралуусу үчүн бир дана лайк басып коюңуздар жана каналыбыздагы эң туура жазгычларыбыздын катарына кошулуп подписаться деген кнопканы басып жанындагы коңгуроочуну да басып коюңуздар. Бул тууралуу Нарын ОИПтен билдиргенин Сереп Медиа жазды. Жансыз денени аныктоо боюнча иликтөө иштери жүргүзүлүп, жакын туугандары чакыртылып, ал Нарын районунун 1982 туулган тургуну экени аныкталды. Мархум 2021 жылдын 30 июнь күнү үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз болуп изделип жаткан. Бүгүнкү күндө тергөө иштери уланууда. Мархум үй бүлөлүү, 2 баланын атасы болчу, деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, ÖKM 13 октябрь күнү саат 18:50 Нарын дарыясынын жээгинде белгисиз адамдын жансыз денеси табылганын билдирген. Орусиянын Екатеринбург шаарында 18 адам уулуу метил спирти бар жасалма аракка уланып каза болду. Бул тууралуу орусиялык басмалар тергөө комитетине шилтеме берүү менен жазып чыгышты. Тергөөнүн маалыматы боюнча жасалма арак 2021 жылдын 7 октябрынан 14 октябрына чейин сатылган. Бул окуяга шектелип 2 жаран кармалып, кылмыш иши козголду. Мен Instagram баракча жаңыдан эле ачкан болчумун. Азыр нол жерге жазып коёмун. Ошол баракчага өтүп жазылып коюңуздарчы. Жана ошондой эле мен кызыктуу видеороликтерди ошол Instagram баракчама киргизип турамын. Жана ошондой эле жакшы адамдарга жардам берген видеороликтерди дагы киргизип турамын. Анда эмесе тезинен өтүп менин баракчама сураныч жазылып коюңуздар.